достор, сиз бул айкелди мурда көргөнсүзбү? Өткөн жылы испаниялык кол өнөрчү Эухенио Меринионун биринчи үстүндө бири ибадат кылып жаткан мусулман, христиан жана иудайдын тактап айтканда еврейдин айкели чоң талкууларга себеп болгон эле. Бул эскирген кабар, бирок бул айкелге биз түрдүү тараптан карап көрөлү. Видеону баштардан мурун видеого лайк басып, бизди колдоп кетиңиз жана каналга жазылыңыз. Бул бизге чоң жардам болот. Бул кызыктуу айкел башында өтө ачууңузду келтирип, кийин болсо ойлонууңузга себеп болот. Бул талаштарга себеп болгон айкел Испаниянын борбору Мадриддеги Арко заманбап өнөр көргөзмөсүнөн орун алган. Кол өнөрчү Меринионун бейишке бараткан тепкич аттуу айкели биринин үстүнө бири чыгып ибадат кылып жаткан мусулман, христиан жана иудайдан турат. Айкелде көңүлдү өзүнө бура турган дагы бир нерсе: христиандын колунда Тоорат, еврейдин колунда Куран жана сажда кылып жаткан мусулмандын жанында Инжил болушу. Мындан тышкары айкелдин жанында пулеметтин учуна куюлган еврейдин символдорунун бири болгон 7 колдуу шам дагы бар. Меринио айкелге өзгөчө көрүнүш берүү үчүн катрон, силикон жана адам чачын дагы иштеткен. Мындай айкелди жасоо анын оюна сентябрь айында келген. Ноябрь айына айкелди жасоону баштаган. Меринио январь айында өз ишин бүтүргөн. Жана дагы ал айкелди жасап баштоодон мурун диндер боюнча изилдөөлөр жүргүзгөнүн кошумча кылып айтып кетели. Бул айкел көргөзмөгө коюлган биринчи күнү эле Бельгиялык өнөр сүйүүчүсүнө 50 000 еврого сатылып кеткен. Айкелге биринчи реакция Мадриддеги Израиль элчилигинен келди. Айкелдин иудайлыкка, Израилге жана башка диндерге болгон бир чабуул болгонун айткан Израиль элчилиги уюштуруучуларга нааразычылыгын билдирди. Израиль элчилигинин нааразычылыгына жооп катары уюштуруучулар: "Сиз эң жогорудасыз, эмнеге нааразы болуп жатасыз?" деп жооп беришти. Израилдиктер уюштуруучуларга ушундай жооп кайтарышты: "Эгер мусулман бутуна турса, баарыбыз жыгылып түшөбүз. Эгер айкелге кылдаттык менен карасак, чындыгында жерде сажда кылып жаткан мусулмандын турушу менен үстүндөгү христиан жана еврейдин жыгылуусу анык. Бул абал еврейлерди эле эмес, христиандарды дагы аябай ачуулантат. Бир көз карашта бардык диндерди басынтып жаткандай көрүнгөн бул айкел жакшылап каралса, ислам дүйнөсүнө кабар берип жаткандай көрүнөт." Испаниялык кол өнөрчү Меринио болсо талкууларга себеп болгон чыгармасына байланыштуу Ихлас маалымат агенттигине оюн билдирди. Өзүнүн сөзүндө ал 3 чоң динди бирге көргөзүү максатында кылганын айтты. Айкелине нааразычылыктар келишинин алдын ала айткан Меринио айрыкча ким кимдин үстүндө жана ким кимдин астында болушу боюнча нааразылык кылышын, бирок бул жердеги негизги ой диндердин Аллага болгон ибадаты, бир максатта топтолушканын айтты. Бирок айрыкча еврейлерден келген нааразычылыктар. Улам Меринио айкелдин фото сүрөтүнүн өзүнүн баракчасынан алып салып ушундай деди: "Бул айкел менен бирөөнү капа кылуу ниетим жок эле. Баарынан кечирим сурайм. Бул сүрөт интернет баракчаларында башка көрсөтүлбөйт. Рахмат." Биринчиден, Меринионун кечирим сураганы аябай жакшы. Сиз эмне деп ойлойсуз? Бул испан кол өнөрчүсүнүн айкелинде диндерге болгон чабуул бар деп ойлойсузбу? Же болбосо мусулмандарга бутка турушуңар керек деген кабар берип жатабы? Оюңузду комментарийге жаза кетиңиз. Биз болсо сиздер менен азырынча коштошобуз. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Көрүшкөнчө аман болуңуз.